айтып атышат, Максат ажыбы биз капталынан көрдүк, артынан көрдүк. Чындап эле Максат ажыдан жооп келдиби? Мондай текст даярдадым. Саламатсызбы? Сиз өзүңүз жаздыңыз. Ооба, жакындан таанышайлы. Мен сизди кеч ушул жерге чайга чакырам. Өзүнүн өмүр баянын айтып берди. Ошентип анан кийин 2 саат маек болду, анан үйүнө кетти. Ошентип биз тааныштык. Бүгүн 7-күн биздин таанышуу уланып атканына аябай эле таланттуу, белгилүү ырчы мырзабыз болуп чыкты. Өзүнүн бала чакасы бар, келинчеги бар жакшынакай. Мени ошол өзүнө экинчи аял кылып алууга мага сунушун киргизип, ал адамды мен эле кызыктырып атам. Менин сулуулугум, менин денемдин көрүнүшү. Саламатсызбы ардактуу Сово ТВнын көрүүчүсү жана катталуучулары, сиздерге дагы кезектеги маекти сунуштаган турабыз. Бүгүнкү биздин коногубуз буга чейин дагы өзү тууралуу маалыматтар менен бөлүшүп, кызыктуу маек куруп берген. Анан бүгүн дагы кайра сиздерге айтар жаңылыгым бар, жана ошондой эле өзүмдүн кеңешим бар деп студиябыздан орун алып келип отурган чагы бүгүнкү биздин коногубуз Динара Токтосунова эжекебиз. Саламатсызбы эжеке, кош келдиңиз. Кош келдик, саламатсыңарбы? Рахмат чакырганыңар үчүн. Буюрса бүгүн керектүү өзүмдүн жашоо жагыман басып өткөн маалыматтар менен бөлүшөм. Сизди көргөнүбүзгө кубанычтабыз эжеке. Анан ошол интернет баракчаңыздан көрүп отуруп, жаңылыктарыңыз бар экенин дагы байкап калдык. Анын сөзсүз түрдө кой биздин көрүүчүлөр менен бөлүшөлү деп анан байланыштык. Маектен кийинки сиздин жашооңуздагы өзгөрүүлөр, соңку жаңылыктар айтып берсеңиз. Бул жерге мен маек берип кеткенден кийин көп эле жаңылыктар болду. Honor хиттеринин бирин сатып алсаң, 1,5 миң сом кэшбэк берилет. Бөлүп төлөөгө алуу дагы жеткиликтүү. Остор дүкөндөрүнөн же О-маркеттен ал. Эң биринчи жаңылык менин ошол 5 жылдан бери алып бараткан, 5 жылдан бери акча тап жашап келаткан, ошол баракча аркылуу мени тааныган элдер дагычы. Ошол баракчамды Instagram алып койду, блоктоп салды. Ал баракчама мен ошол өзүмдүн өзгөчө кызымдын өрдөктөр бар үйдөчү. Ошол өрдөктөрдүн ылай көлчөгүнө түшүп алыптыр. Түшүп алып, монтип ойноп атканын тамаша иретинде мен баракчама салам. Ал жерде кызымдын өйдө жагы эле көрүнгөн, калган жагы көрүнгөн эмес. Аны Instagram жаш баланын жылаңач денеси деп баягы педофилизмден сактаган мааниде, коргогон мааниде блоктоп салды менин баракчамдычы. Кайтарганга аракет кылдым. Бирок бул жерде $1000 баштап $3000 чейинки суммадагы акча каражатын айтышниктерге беришим керек экен. Ошондо деле бул гарантия жок экен. Ошодон улам мен бул бурулушту Аллахтын мага берген бир жакшы жакка бурган бир бурулушу деп позитив менен эле кабыл алдым дагы. Жаңыдан барак ачып, ошол эле мурдагы эле биздин өзгөчө кызым менен жашообузду көрсөтүп келатам. Ошол маектериңизден кийин сиздин дагы мисалы бир кызыңыз бар экенин да айткансыз буга чейин. Анан кабарлашпай жүргөн, сизге бир аз таарыныч бар экенин айткансыз. Анан кабарлаштыбы, сүйлөшүп турасызбы же дагы деле кабар жокпу? Өткөнкү маегимде ошол кызым жөнүндө ачык маалыматты бергенден кийин көптөгөн элдер бизди ошол YouTube'дан, интернет булактарынан көргөн элдер кызымдын баракчасын табышыптыр. Таап, ал жакка дагы туура ойлонгон адамдар, туура эмес ойлонгон адамдар катталыптыр дагы. Туура эмес ойлонгон баягы биз айтып жүргөн хейтерлер ал кызыма давление берип баштаптыр да. Бул жерде чагыштыруу аракеттери болгон. Ал жаш 18-те. Ал мендей ойлоно албайт да. Мен 40-тагы адаммын. Мен ойлорумду контролдой алам. Ал 18-деги кыз кантип контролдосун? Өзүнүн деңгээлине жараша, өзүнүн жаш курагына жараша контролдойт да. Анан ал хейтерлерден ошончо поток хейт келгенде ага жирекке толду, каттар. Сен апаң минтти, эми сен минтпейсиңби?
Антти чындап эле ошондойбу, сенин оюң кандай деп ушундай давление келип баштаганда ал баягы жаш кыз нерв болот дагы, бир күн анан стористен жарылат. Сторисинен өзүнүн жарылат дагы. Ал көбүнчө ошол жаман комментарийлерге, жаман каттарга жинденип ошол жака көбүрөөк акцент коюп коет дагы. Анан өзүнүн баракчасынан, сторисинен анан көптөгөн сөздөрдү жазып чыгат. Жакшы эмес сөздөрчү. Аны деле мен туура түшүнгөнгө аракет кылдым. Жаман көрбөдүм. Ал жерде айтылган көбүнчө мындай туура эмес маалыматтар кеткен да. Анын бир 99 почти проценти туура эмес кеткен маалыматтар да. Анан менин эжем көрүп калат дагы анычы, бир тууган эжем. Кызыма жазат: "Эмнелерди чыгарып атасың? Перестань" дегенде, мен сени өлтүрөм, антип чыгарбагын, мойнуңду жулуп коёмун деп, эми эжелер ошентип эле урушат да. Мойнуңду жулам, мен сени өлтүрөмүн, нелерди жазып атасың, эй башы жок деп ал жазып койгондо, ошону скрин кылып туруп анан муну силер айтып аткан Динара дейсиңер, апаңа кайт, апаң эненин кадырын билбейсиң, тияк бияк деген Динарыңар муну мени угрожает деп чыгарып коет. Эл ишенет экен ага. Ишенген эл анан кетти, мен жака дагы давление кетти. Ага, ас эле кылган турбайсыңбы сен апаңы таштап? Барбай эми сени ал өлтүрөм деп жазып атат го. Таң калбагыла, жакын арада мени өлтүрүп койсо да, мынакей мени ушинтип коркутуп атат деп. Жаштай эмичи. Анан мен аябай ошол стористи көрүп алып, жүрөгүм ооруду. Мейли бул нерсени дагы мен пережитейинчи дедим. Бул нерсе дагы менин пешенеме жазылган экен. Бул нерсени дагы мен пережитейин, мейли деп ал нерсени дагы жуттум. Ошо интернет баракчаңыздан дагы жаңылыктарыңызды бөлүшөм деп, күйөөгө тийип кетиши мүмкүн деген жаңылыктарды угуп калдык. Эми ушул жерден бөлүшөлү. Эмне болуп атат? Же биз ойлоп калдык, экөөбүздүн маектешкен видеолорубуздан кыскача өзгөчө Максат ажы тууралуу айтканыңыз ар кандай пабликтерге дагы жарыяланды. Чындап эле Максат ажыдан жооп келдиби? Не сакалчам бүремей жүрөт деп айтып атышабы? Анан сиздин дагы ошол жарыялаган баягы сториске жүктөдүңүзбү? Анан ошондон ой келип, сиздин өзүңүздөн угуп алды. Туура эле байкадыңар, мен ал баракчамда баардык жашоомду ачык эле көрсөтөм, кандай жашап атам, эч кандай жасабайм, кооздобойм, кандай болсо ошондой кылып көрсөтөм. Анан бул жаңылыкты дагы 2-3 күн мурун киргизип калдым. Сториске аябай көп суроолор болуп атат ушул жөнүндө. Ал адам менен бизди бир жерлерден көрүп калганда адамдар айтып атышат, Максат ажыбы биз капталынан көрдүк, артынан көрдүк деп, негизи сакалы бар да. Анан силердин жүрөгүңөрдү сыкпай атайын келгенге жараша бөлүшкөнчө кетейин. Мен бир тууган эжем жакында айт, курман айт болбоду, ошого кетиш керек болуп, анан чоң үй бар, ошону барып кичине карап турасыңбы, биз келгиче 3-4 күн деп суранып калды. Анан мен ал жака ошол бир тууган эжемдин баласы, иним Мусабек деп, баарыңар интернеттен тааныйсыңар, аябай алтын бала Мусабек дечи деп, кызым дечи деп такси чакырдым. Кийим кечебизди салып ошол эжемдин үйүнө жөнөп калдык. Анан жолдо баратып, негизи мен такси чакырганда айдоочулар менен сүйлөшпөйм такырчы. Анан көбүнчө таксиде баратып мен телефондо жумуштарды бүтүрөм, сторис чыгарам, мага убакыт болот да. Анан адрести айтып коем, и всё. Анан баратып эле пробка болуп калды. Пробка болуп калып, анан мен ошол племяннигим Мусабек кекештенип сүйлөйт да бир азчы. Анан ага мен сүйлөп калдым. Сага логопед кандай сүйлө деп айтты эле, муундап, созуп, ыр сыяктуу кылып сүйлө деди эле, шашпай сүйлө деп сүйлөп баратсам эле айдоочу сүйлөп калды.
Балаңар кекештенип сүйлөп атабы, менин дагы балам кичинекейинде кекештенчү деп сөзгө аралашып анан сүйлөшүп кеттик. Ал айдоочу айтып калды, көрсө анын баласы 4 жаш кезинде аялы каза болуп калган экен, оорупчу. Анан ошол аялы каза болгондо баласы чочуп калат. Ошодон анан кекештенип калат экен да. Анан ал ошол өзүнүн баласын айыктыруудагы жолдорун бөлүштүрүп, биз сүйлөшүп кеттик. Сүйлөшүп кетип, анан ой, бул кекештенип сүйлөсө, мунусу такыр сүйлөбөй кыйнап атпайбы деп өзүм кызым көрсөтүп күлүп, анан сөз уланып кетти. Беседа жакшы кызыктуу болуп кетти. Анан биз адреске жеттик. Мен акчаны которуп, ага түшүп кирип кеттик. Киргенде эле менин ошол племяннигим Мусабек, мен негизи жаш балдар менен аябай сырдашам, дос болом, сүйүүмдү берем, достордой сүйлөшөм, ошолордун уровенине түшөм да. Анан племяннигим менен да мамилем аябай жакшы да. Анан ал айтып калды: "Жинажи, сизге могул водитель жакты окшойт, аябай сүйлөшүп келдиңиз го" депчи. Анан ооба, жакшы сүйлөшөт экен, хороший собеседник деп калдым. Десем эле: "А не хотите с ним познакомиться?" деп калды. Мен Мусабек менен личный жашоомду дагы бөлүшүп, аныкын дагы сурап, кимди жактырасың? Эмне белек бергиң келет? Даярдап берейинби деп анын дагы баягы сүйүү нерселерин сурап турам да. Анан ал ошентип: "А не хотите с ним познакомиться?" деп калды. Анан: "Почему бы нет? Давай познакомимся" деп эле экөөбүз күлүп эле, анан кийин акча которгондо анын номери калган да. Анан аны жазып экөөбүз отуруп алып, тапчанда отурабыз. Анан Сиз өзүңүз жаздыңыз. Ооба, аны мен бул жерде силерге берем, чыгарып, элдерге кызык болот, себеби мен бул жөнүндө история жазып атам да, азырчы китеп сыяктуу болупчу. Көрсөтсөңөр болот, аябай кызык болот деп ойлойм көрүүчүлөргө. Анан Мусабек экөөбүз отуруп алып текст сочинять эттик. Кандай кылып жазсак деп, анан кийин мен анан моундай текст даярдадым. Саламатсызбы, сиз менин азыр айдоочум болдуңуз, мени бул жакка таштап кеткенсиз. Сиз менен сүйлөшкөндө мага жакшы впечатление калтырды. Мен сиз менен жакыныраак таанышууну каалайт элем деп мен жаздым. Жазсам эле анан бир 5 минут өтпөй эле жооп келди. Саламатсызбы? Да, конечно, менин атым ушул. Макул, мен каршы эмесмин депчи. Дегенде анан кийин мен мынтип жаздым. Мен азыр ошол эжемдин үйүнө келгенмин, алар алыска кетишкен. Мен сизди кечки чайга чакырам. Сен таң калбай эле кой, мен бул жөнүндө бөлүшкөм, мен ушундаймын дегенмин, Эрлан. Мен айттым ага, мен ушул жерде, биз ушул жерде 3-4 күн болобуз. Бул жерде тапчам бар. Мен ысык чай даярдайын, ысык тамак даярдайын, барып балдарыма даярдайм. Мен сизди кечинде ушул адресте күтөйүн, келиңиз. Тапчанда, салкында ысык чай ичип, экөөбүз тапчанда сүйлөшүп отуралы, жакындан таанышайлы. Мен сизди кеч ушул жерге чайга чакырам. Эч кандай жаман ою жок, эч кандай намек жок, болгону эле ысык чай, тапчан дедим, жылуу сүйлөшүү десем, макул деди. Анан ошентип ал кечки саат 8:40 мен шамы намазды окуймун деп, намаздагы байке экен, жашы 47 экен. Атасы уйгур, апасы кыргыз экен. Таксиде айдоочу болуп иштейт экен. Жөнөкөй мага окшогон адам. Анан ал балдарга таттууларын көтөрүп, ал күнү келди. Ал келгенде эле бир кызыгуучур болду. Ал сырттан басып келгенде эле мен тапчанды даярдап аткам, тамак аштарды коюпчу. Чуркап баратсам эле Мусабек чыга калып эле жанагы бизде Ошто чөгүн деп коет, кумган. Кумганга сууну куюптур. Кумганга сууну куюп, эмени салфетка чачыкты кармап, тиги байкенин колуна суу куюп атыптыр. Тарбияны карасаң, азыр шаарда ким сенин колуңа суу куят? Сени сүйлөшкөн кызың мурда бойдок кезиңде үйүнө чакырды. Барсаң колуңа суу куюп атат. Таң калыштуу нерсе да.
ушул жерден эле ал байкеге жакшы бир эмоцияны калтырып койдук да бизчи. Таң калды ал. Анан эле келип чайымды коюп бердим, биз жакындан тааныштык, аябай жакшы сүйлөшөт экен, өзүнүн өмүр баянын айтып берди. Ошентип анан кийин 2 саат маек болду, анан үйүнө кетти. Ошентип биз тааныштык. Анан эртеси күнү дагы мен кечки чайга айттым, бүгүн сиз сүйлөдүңүз, сиз жөнүндө маалыматтар айтылды. Эртең кеч келиңиз, тапчанда мен өзүм жөнүндө айтып берем. Деп эртеси гүл көтөрүп, кыпкызыл розаны көтөрүп, балдарга таттууларды алып келдим. Дагы 2 саат маек болду. Ошентип азыркы учурда 7-чи күн бүгүн 7-чи күн биздин таанышуу уланып атканына мен интернетте Threads деген азыр баракча бар. Ошол жерде экөөбүздүн 1-чи күндөн тарта азыркы күнгө чейинки таанышууну ар бирин бөлүк кылып китеп кылып жазып атам. Ар бир күндө эмне болуп атканын. Көрүшүлөр ал жактан дагы. Ал жактан Threads бөлүмүнөн көрүп алсаңар болот. Үй бүлөсү жөнүндө үй бүлөсү аялы каза болуп калган. Аялы каза болгонуна 15 жылдан ашкан. 18 жылдан бери динди катуу карманат экен. Бир уул, 2 кызы бар экен. Кызы турмушта экен, бул 18 жашында үйлөнгөн экен. Кызы турмушта экен, менин кызым менен тең небереси бар экен. 7 жашта небереси бар экен. Бир кызы студентка экен, бир уулу студент экен, апасы бар экен 70 жашта, уулу ошонун колунда экен, кызы апасынын колунда экен, бул өзүнчө шаарда бөлөк жашайт экен. Кандай кабыл алышты ата-энеси, кыздары, сиздин кызыңызды, Алияны кандай кабыл алды? Алар менен тааныша элекмин. Биз болгону азыр таанышуу үстүндөбүз. Күндө жолугабыз, күндө сүйлөшөбүз. Азыр дагы бул жерге алып келип, жана сен көргөн байке болчу. Байкап калдың, байкабай калдыңбы? Алып келип ушул жерге таштады. Балдар мен каяка чыксам, ошол жака алып барат, алып келет. Көзүмдү карап турат. Мен жактым ал адамгачы. Билбейм, мен жагам деп эле ойлойм. Ал адам мени себеби үйдө адам кандай адам экенимди көрдү. Кандай тамак жасайм, үйдө өзүмдү кандай тутам. Мен эркекке ошол маанилүү да. Үйдө аял өзүн кандай тутканы, кандай тамак жасайм, балдарыма мамилем кандай, үйүмдү кандай тутам, анын баарын көрдү да. Жактырды мени. Азыркы учурда таанышуу үстүндөбүз. Мен бир тууган эжем менен жакында бир жака барыш керек болуп таштап калды эле. Ошондо тааныштырдым бир тууган эжем мененчи. Эжем билет, алар деле жакшы ойдо. Билбеймин, эми бул таанышуунун аягы жакшы эле болсун, жакшы эле ниеттемин. Азырынча 7-чи күн таанышуу үстүндөбүз, жакшы мамиледебиз, жакшы адам. Ошол. Сырткы, сиз айтып албадыңыз азыр мамилеси сүйлөгөн сөзү жакты депчи. Сырткы келбетинен дагы, балким өзүңүздүн идеалыңыз дагы ошол сакалчан деп дагы. Максат ажыга окшоштуруп тапты. Окшошпу экен сырткы келбети? Ерлан ооба. Окшош. Прям копия десем болот. Мен ал угуп алып мага таарынып калбасын, мен ошо окшоштур эле жактырат депчи. Жок, ушуна совпадение болуп калды. Ниеттен да. Может, Аллах мага Динара ушундай, ушул пендем ушул ажыдай эркекти каалады эле, ошондой окшош эле эркекти берейин деп берип тааныштырып атканыдыр. Билими дагы окшош. Келбети дагы окшош. Динди карманганы дагы окшош. Акылы дагы. Баары ошол. Болгону эми кылган жумушу башкачадыр. Жашоо образы башкачадыр. А так калганы ошол эле адамда. Ушунчалык билимдүү сүйлөшкөндө дагы мен деле эми ар бирибиздин өзүбүздүн образыбыз бар да, башыбызда түзүп алган. Ошол образыма туура келди да бул адамчы. Ошол машинага чыкканда эле, сүйлөшүп баратканда эле эмесе элдер ойлошот да меничи, ой, бул ушу бир миллионерди каалайт бул.
Bunun спростору чоң, бул меркантильная, буга бай болуш керек, акчасы көп. Мейли, каршы эмесмин, акчасы көп болсо делечи. Кимге жакпасын? Кимге жакпасын ал нерсечи. Болгону бул ошол водитель. Билимин бааладым, мени сыйлаганын бааладым, менин көзүмдү карап турат, өзүнүн жашоо образы, жашоодо өзүн тутканы, ошолорун баалап азыркы учурда сүйлөшүп атам. Мага эч кандай бир азыр 7-күн ооба жакшы жаман жагын көрсөтө элек. Но мен деле тез байкагыч адаммын. Мен деле опытым бар жашоодончу. 1-2 саат сүйлөшкөндө эле мен байкайм адамдын кандай экенин. Ал деле байкайт, уже жашы менден 7 жаш улуу. 7 күндө жакшы эле бири-бирибизди таанып атабыз, таанып алдык. Анан алдыда кандай болот? Ал эми Аллахтан, анан өзүбүздүн бизге кылган мамиледен жакшы кандай уланып атканын ошол трец баракчадан окуп биздин историяны көз салып турсаңар билесиңер. Дин жолунда деп калдыңыз. Сиз эгерде намаз окуп, анан сенин мындай образдарыңа мен бираз каршымын, кааласаң жоолук салын, хиджаб кий деген сунуш айтса, буга кандай жооп бересиз? Кандай кабыл аласыз? Ал жөнүндө дагы сөз болду. Ал баягы орусташып кеткен үй бүлө экен буларчы. Орусташып кеткен экен, кыргызчаны деле жакшы сүйлөй албайт экен. Дин жактан аябай грамотный киши экен. Ал мага айтты, ал өзүнүн гана каалоо менен акырындап жете турган этап ал деди. Конечно, мен айтып деп турамын, но я не буду заставлять. Өзүңүн гана оюң менен, өзүң гана жыйынтыгың менен, выводуң менен жете турган этап болот ал деди. Өзүң акырындап барасың, ага мен сени зордобоймун деди. Өзүң каалооңмен гана барасың деп ошентти. Бирок менде ал каалоолор ал киши жок кезде деле бар эле. Ал нерсе постепенно болот менин жашоомдо сөзсүз түрдө. Жоолукка кирүү, динди кармануу, ал нерсе сөзсүз түрдө менин жашоомдо болот. Мен азыр акырындап ошол нерсеге бараткан адаммын. Мен мурда мисалы үчүн өзүмдүн баракчамда өзүмдү ич кийимчен деле чыгарып көрсөтөт элем. Мына 1 жыл боло элек, мына көзүндөс эле болуптур эле дейин. Азыр андай нерселерди кылбай баштадым. Бул өзүмдү өзүм тартипке салып атам. Тартипке салып акырын ошол нерселерге майда кадамдар менен баратам. Бул кишинин дагы салымы акырындан кошулуп атат. Мен деле бунун карманган жашоо образына соответствовать этишим керек да. Если биздин мамилебиз жакшы болуп кетсечи, антпеген бул киши менин жашоомдо жок болгон күндө деле мен бара турган жерим ошол. Мен сөзсүз түрдө ал нерсеге кирем. Динара эжеке, өзүңүз мисалы таанышуу программасына барып дагы өзүңүздүн түгөйүңүздү издеп келгенсиз. Анан баягы ачык издеп жүргөндөн кийин сиздин деле жеке баракчаларыңызга жазгандар көп болуш керек. Мен өмүрлүк жарым бол, же болбосо сиз буга чейин айткансыз, экинчи аял болууга деле даярмын депчи. Мына мындай сунуштар да көп келсе керек. Көбүнчө могул маек сенде болуп кеткенден кийин мен ал маекте айткан жерим бар. Мен экинчи аял болууга ушундай макулмун, биздин кызым экөөбүздүн абалыбызды түшүнгөн киши болсо деген оюмду айтып калтырган элем. Ошол маектен кийин ооба аябай көп каттар болду. Ушунчалык көп жашы деле, карысы деле, сулуусу деле, башкасы деле ушундай көп каттарды жазышты. Карап, анализдеп, анан бир күн эле ушундай бир мен ошол жеке номеримди даже табышыптыр. Жеке номеримди таап, жеке номериме мага чалуу келди. Мен алдым ал чалууну. Алганда эле анан ал адам өзүн тааныштырып кирди. Экинчи аял болууга, үй бүлөлүү адам. Бул кийим, өзүңүз кандай адамсыз, атыңыз ким деп сурап келгенде өзүм да аябай таң калдым. Көрсө, бул биздин элдин алдында аябай хитрлары менен таанымал болуп жүргөн, канчалаган кыздардын сүймөнчүлүгүнө ээ болуп жүргөн аябай эле таланттуу, белгилүү
ырчы мырзабыз болуп чыкты. Экинчи аял болууга сунуш киргиздиңер. Ал мырзабыздын өзүнүн бала чакасы бар, келинчеги бар жакшынакай. Бирок мени ошол өзүнө экинчи аял кылып алууга мага сунушун киргизип, ошол телефондо звонокто эле айтты. Кыскача айтайын, анан лучше жолугуп сүйлөшөйлү деди. Жолугуп сүйлөшөйлү, ошол жерден эле бетме бет мен сизге баарын түшүндүрөйүн. Сиз да түшүндүрүңүз. Мен сизди көптөн бери карап жүрөм интернет баракчасынан. Аябай оюңузду ачык айткан, кыйын, сулуу келишкен, айымсыз деп калды. Аябай сулуусуз деген эле сөздөр улам эле кайталанып атты. Аябай сырткы көрүнүшүңүз жакшы, фигураңызды аябай жакшы алып жүрөсүз, фитнеске барасыз, сиздин фигураңыз өтө сонун деген эле сөздөр аябай эле кайталанып аткандан түшүндүң да. Бул нерсеге акцент койгон адам, демек ушул гана нерсе ага кызык болуп аткан. Мен кыскача сүйлөшүп эле сөзүнөн түшүндүм дагы, жолугушууга жеткирбей эле мен ага каршы болгон жообумду бердим. Себеби бул жерде ал адамдын менден каалап турган нерсеси башка болуп атат, а мен каалаган нерсе, мен кызым өзгөчө болуп атса, биздин жашообуз жөнөкөй болбойт, өзгөчө болот. Аны динди жакшы карманган, динден жакшы билими бар адам гана жакшы терең түшүнүп кабыл ала албаса, мындай бул сыяктуу жигитибиз кабыл ала албайт. Ал адамды мен эле кызыктырып атам. Менин сулуулугум, менин денемдин көрүнүшү кызыктырып атат. Ошон үчүн мен каршылыгымды бердим. Баш тарттыңыз. Баш тарттым. Ошол. Ал эми кызыңыз ошол эле интернет баракчаңыздан өзүңүз бөлүшкөн жаңылыктардан кызыңызды баягы бөбөктөр менен адамдар менен аралаштырыш керек болду деп байкеңиздин үйүндө жашап жатасыз. Анан кызыңызда кандай баягы өзгөрүүлөр болуп атат, жылыш барбы, жардамы тийип атабы чындап эле? Анткени буга чейин дагы урматтуу көрүүчүлөр, Динара эжекебиз өзүнүн өзгөчө кызы бар экенин дагы айтып өткөн. Өзгөчө кызым жөнүндө мурдакы көрүүдө мен айтканмын. Ал кызымдын диагнозун кантип угуп, кандай ыйлаганбыз, ал жөнүндө дагы бир аз кыскача айтып өткөнмүн. Бизде врачтар социализация болуш керек мындай балдарга деп кеңешин бергенде, мен шаардын чет жагында бир тууган байкем жашайт, бир тууган эки эжем жашайт, иним жашайт, жакын жашашат. Ошол экинчи эжемдин үйүнө көчүп бардым. Шаардан кызымды алып, ал жерде көпчүлүк адамдар, анын балдары бар, байкемдин кызы бар, эжемдин балдары бар. Ошолорго аралашып, коомдо адам кантип жашоо өмүр сүрүш керек, ошолорду үйрөнсүн деп, ошол 3 айдан бери ошол жакта мен жашап атам кызым менен. Ал жерде менин байкемдин кызы ойнотот, үйрөтөт. Эми атайын отуруп алып деле кызыма сабак өтпөш керек. Ал жерде болгону адам заты кандай жашайт бир үй бүлөдө. Эмне жейт, каяка басат, кантип уктайт, кантип турат, кантип күлөт, эмнелерди аткарат. Баарын эле менин өзгөчө кызым карап туруп эле алат. Өзүнөч алып, анан кийин үйрөнүп баштайт. Коомдо өзүн кандай алып жүрүш керек. И ушул жерде 3 айдан бери жүрөбүз. Мен ушул жерге интервью бергени келгенде жаңы эле ушул жака көчүп барган болчумун. Эми эле 3-4 күн болгон эле. Кызымда азыр аябай сонун өзгөрүштөр бар. Бул деле өзүнчө бир лечениянын түрү, терапиянын түрү да болгону кызыктуу өтөт. Анан акысыз өтөт. Эч кандай акча төлөбөйсүң. Баягы бир тууган эжемдин жолдошу экөөнүн жүрөгү аябай кенен экен. Бизде эч кандай жаман көрүшпөдү. Биздин үйүбүздүн бир бурчунан орун алып, кызым менен мейли кызыңдын абалы жакшы болуп кетиш үчүн биз менен жашап, ушул жерде кызыңды каалашыңча
жашай бер, жакшы кыла бер деп орун беришти. Адамдын баягы көңүлү кенен болсо, жүрөгү кенен болсо, бир бөлмө үй болсо деле орун табат экен да. А эми ушундай кыздары, ушундай балдары бар ата-энелер эмне кылыш керек? Көпчүлүк учурда эми бул оңой эмес. А сиз болсо мына ошол нерсенин баардыгы кандай болсо ошондой кабыл алып жүргөн адамсыз да сиз. Өзүңүз дагы ушундай жаралган экен, мен ушуну кабыл алдым деп эле, мындай чөгүп кетпей, депрессияга түшүп кетпей, мындай өзүңүздү бир калыпта андан дагы жакшы кылып алып жүрөсүз. Балким ошондой балдардын ата-энелерине айтарыңыз, кандай кадамдар жасаш керек, эмне кылыш керек? Өзүңдүн жашооңду унутуп, балаңа арнап койбой, өзүңдү дагы караганча, өзүңдү дагы бактылуу кылганча, мейли балаңдын лечениясын кылып кете бер. Калганын жашоо көрсөтөт деген жолду тандап алдым дагы, өзүмдүн ден соолугумду таштабадым, өзүмдүн каалоолорумду таштабадым, максаттарыма умтулуп, кызымдын ошол кандай болсо диагнозу, ошол бойдон мен сени сүйөм. Кандай болсоң, Кудай сени мага кандай берген болсо, ошондой мен сени жакшы көрөмүн. Ошо менен эле улам, өзүмдүн жашоомду дагы жакшы кылып кетемин деп кабыл алдым дагы. Ошол жолдор менен мынакей келатам, кызымдын лечениясын кылып атам. Кызымда жакшы өзгөрүүлөр болуп атат. Аны менин тааныган адамдар көрүп жүрөсүңөр, өзүм кандай көрүнүштөмүн, аны деле көрүп турасыңар. Бул жерде эң негизги нерсе баланы кандай болсо ошондой принимать эткениңерде гана силердин жашооңор жакшы жакка бурулуп баштайт. Пока менин балам оорукчанда туугандарга көрсөтпөйм, элдерге көрсөтпөйм, мен уялам, оорукчан бала төрөп койду деп айтат да, элдин балдары жакшынакай, сен неге сүйлөбөйсүң, сен неге түшүнбөйсүң, сен эмне баспайсың, сен неге колуң кыйшык, сен неге көзүң көрбөйт, сен неге кулагың укпайт деп страдать этип отура турган болсоңор, биринчиден сен өзүң оорукчансың, ата-энеси. Экинчиден балаңда эч кандай улучшение болбойт. Ошон үчүн сен эң биринчи өзүңдү ойлонууңду зарыл кылышың керек. Бул жерде сен өзүң оорукчансың, ата-энечи. Сенин ойлоруң оорукчан. Сен ойлогон ойлоруң оорукчан, ошону айыктырмайын, сен балаңды коомго здоровый кылып кошо албайсың, өзүң балаңы ден соолугу чың көрө албайсың, ошо менен эле бирге өзүң дагы оорукчан болуп өтүп кетесиң дагы. Итогу ушундай мучительный, бактысыз карылык, бактысыз жашоо, оору, анан өлүм сени тосуп алат. Аягында сен бул жашоону достойно жашап өтпөдүң, сага экинчи жолу Кудай дагы бир жашоону берип койбойт. Сизге да чоң рахмат, Динара эже. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Буюрса жакшы жаңылыктар менен биз менен бөлүшүп туруңуз. Салауат ТVнын көрүүчүсү, кийинки маекке чейин мен сиздер менен коштошом. Жакшы калыңыздар.